Кыргыз Республикасында жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси. Изилдөө Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар саясаты министрлигинин демилгеси менен Келечек мамлекеттик жаштар платформасынын алкагында жүргүзүлдү. Индексти иштеп чыгуунун максаты жаштар саясатын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоо, аларга карата республикалык жана жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган чечимдердин сапатын жогорулатуу. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси эки өлчөө ыкмасынын негизинде эсептелинген. Биринчи, 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды сурамжылоо, тандоонун факторлору, аймактык, жаш курак, гендердик, этникалык, жашаган жеринин түрү, жалпысынан 1640 адам сурамжыланган. Экинчи, объективдүү маалыматтар, расмий органдарда, изилдөөлөрдө жана отчеттордо болгон статистикалык маалыматтар өздөштүрүлдү. Жаштардын бакубатчылыгынын жана өнүгүүсүнүн индекси 9 чөйрөнү өз ичине камтыйт. Жарандык катышуу, экономикалык мүмкүнчүлүк, билим берүү, маданият, ден соолук, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, коопсуздук, үй-бүлө, экология. Экономикалык мүмкүнчүлүктөр. Коронавирус пандемиясы жаштардын кирешесине жана жумушка орношуусуна терс таасирин тийгизди. 2017 жылдагы изилдөөгө ылайык, республика боюнча жашоо минимумунун орточо деңгээлинен ашкан кирешеси бар жаштардын пайызы 32% түзсө, 2021 жылы бул 25,2% түзгөн. Иш менен камсыз кылуу. 15-28 жаштагы иш менен камсыз болгон жаштардын саны 661,7 миң адамды. Экономикалык активдүү калктын 66,4%-ын түзөт. Жаштардын чыгымдарынын негизги беренелери тамак-аш жана кийим-кече болуп саналат. Сурамжыланган жаштар 30% кирешесин тамак-ашка, 50%дан ашыгын билим алууга жана өнүгүүгө багытташаарын билдиришкен. Жаштар ишкердиги. Жаштардын 53,5%-ы ишкердик менен алектенүүгө кызыктар. 2022 жылы жаштардын 27,2%-ы өз бизнесин ачууга даяр экенин көрсөттү. Ошол эле учурда жаштар бизнес ачууну пландап жаткан рынокты изилдешпейт. Андыктан көп учурда жоготууга учурашат. Жаштардын 86,2%-ы мамлекет жаш ишкерлерге колдоо зарылдыгын белгилешкен. Жаштардын материалдык абалына канааттануусу. Финансылык абалына канааттанган жаштардын үлүшү эң жогору 73,6%-ы Нарын, 66,3%-ы Ош облусуна туура келет. Чүйдө 33%, Талас облусунда 32,2 жана Бишкекте 32,2% болду. Миграция. Сурамжыланган жаштардын 30%-ы өздөрүнүн же алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн эмгек миграциясында тажрыйбасы бар экенин айтышкан. Жаштардын пландарына ылайык алар кайда иштегиси келет деген суроого 10,5%-ы өздөрүн чет өлкөдө же эмгек миграциясында көрөт. Жаштар өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви.